Жалал Абад облусунда Каракөл шаарында Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 10 класстын окуучусу Бекешова Карина. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген повестинин уландысы. Көптөгөн повесттин аягында жакшы менен бүтөт. Бирок бул повесттин аягында бала көз жумуп трагедия менен бүтөт. Көптөгөн чыгармалар жакшы менен бүткөнү жакшы эмеспи? Ошол себептен мен бул Ак кеме повестин жакшы кылып уланткым келди. Баланын жездеси бугун бүйүсүн чаап атканын көрүп катуу ооруп калат. Чоң атасы да көз жумат. Жездеси балага келип, "Жүр, атаң жок. Анын ордуна сен жумушпасың" дегенде бала ага көнөт. Жездеси экөө жумушкан. Убакыт өтөт, окуусу келет. Бала эртең менен туруп мектепке барайын деген убакытта жездеси келип, "Мектепке барбайсың, мектептен чыгасың" дейт. Бала окуганды абдан жакшы көрчү. Ошол себептен жездесине каршы туруп, "Мен мектепке барам" дегенде жездеси абдан жийнейт. Баланы сабайт. Көптөгөн жаман сөздөрдү айтат. Бала ошого ызаланып, жолдо турган бир КамАЗга отуруп кетет. Ал КамАЗ Бишкекке карай жүрүп аткан болот. Бала апасын издегенге кетип калмакчы болот. Үйүндө жоктугун байкаган чоң апасы "Ушул жетимден кутулдумбу" деп. Жездеси болсо үйгө келгенде жанын сүрөйм деп жыйнайт. Ушул убакта бала аялдамага келет. Аялдамадан эч кимди тааныбайт. Аялдамада унааларды карап отурганда бир эжеси жанына келет. "Балам, сен эмне ыйлап отурасың" дегенде, "Мен аялдамага жаңы келдим. Эч кимди тааныбайм. Курсагым да ачты" дегенде аял боору ооруйт. Балага боору ооруган аял аны өз жумушуна алып барат. Ал жактан баары "Кимдин баласы" деп сураганда, баарына болгон окуяны тааныштырат. Бала болгон өз окуясын айтып берет. Айтып берип жатканда жанында бир аял өзүн начар сезет. Башка жака кетет. Анын артынан жолдошу барып, "Эмне болду" деп сураган. Ал баланын балында. Ошондо жолдошу аны өз үйүнө алып барат. Тамактандырат. Жана апасы ким экенин айтат. Бала кубанат, бирок апасы ага ишенбейт. Апасы ага каршы туруп, "Үйдө болбойт. Аны аялга алып барып берели" дегенде, жолдошу жийет. "Бул менин балам. Мен дайыма улду болдум" депчи. "Мына менин уулум" деп сүйлөйт. Апасы көнөт. Ушул убакта үйүнө бир эки кыз кирет. Ал эки кыз татынакай карындаштары болуп чыгат. Ал карындаштарына тааныштырат. Эртеси баланы мектепке алып барат. Мектепке алып барып, андан соң ооруканага көрсөтүшөт. Убакыт өтөт. Бала чоңойот. Мектепти аяктайт. Чоң ок жайга тапшырат. Иштеп, апасы менен атасына жардам берет. Ушул заматта атасы эсине түшөт. Атасы канчалык өгөйлүк кылбай, жездесинен да жакшы кылып баккандыгы үчүн ыраазы болот. Апасынын дагы балага болгон жек көрүүсү азаят, жок болот. Карындаштары дагы жакшы турмуш курушат. Ушинтип бул поэманын аягы жакшы менен бүтөт.